Жусуптун агаларынын Мисирге келиши. Башталыш 42-43, 45, 46, 47 жана 50 бөлүмдөрдөн алынган аяттар. Жакып Мисирде буудай бар экенин билгенде балдарына мындай деди: Бири-бириңерди карап олтура бересиңерби? Мисирде буудай бар деп уктум. Барып дан сатып келгиле. Ачарчылыктан кырылып калбайлы. Ошентип Жусуптун 10 агасы буудай сатып алганы Мисирге кетти. Бирок Жакып Жусуптун иниси Бенжаминди алар менен кошо жибербеди. Себеби Непада бир кырсыкка кабылбага эле деп коркту. Ошентип буудай сатып алганы келгендер менен бирге Исрайылдын уулдары да Мисирге келди. Анткени Канаанда да ачарчылык болуп жаткан. Мисирдин башчысы Жусуп өлкөнү бүт элине буудай сатып жаткан. Агалары келип, маңдайлары жерге тийгенче ийилип, таазим этишти. Жусуп бир туугандарын көрөрү менен тааныса да, бирок таанымаксанга салып жекире сүйлөдү. Кайдан келдиңер? Канаан жеринен азык сатып алалы деп келдик, дешти алар. Жусуп бир туугандарын тааныса да, алар аны таанышкан жок. Жусуп агалары тууралуу көргөн түштөрүн эстеди да, аларга: "Силер чалгынчысыңар. Өлкөбүздүн кайсы жери корголбогонун билгени келдиңер", деди. "Жок төрөбүз", дешти алар. "Биз кулдарыңыз азык сатып алганы келдик. Баарыбыз бир атанын балдарыбыз, түз жүргөн адамдарбыз. Биз кулдарыңыз чалгынчы болуп көргөн эмеспиз". "Жок, силер өлкөбүздүн корголбогон жерлерин билгени келдиңер", деди Жусуп аларга. Алар: "Биз кулдарыңыз 12 бир тууганбыз. Биз Канаан жериндеги бир атанын балдарыбыз. Кенжебиз атабыздын жанында калды. Бирөөсү болсо жок болгон", деп жооп беришти. Ошентип Жусуп аларды 3 күн каматып койду. 3-чү күнү Жусуп мындай деди: "Мен Кудайдан корккон, сөзүмө турган адаммын. Айткандарымды аткарсаңар, аман каласыңар. Эгерде түз жүргөн адамдар болсоңор, анда бирөөң камакта калып, калганыңар ач олтурган үй бүлөңөргө буудай жеткиргиле. Анан кенже иниңерди мага алып келгиле. Ошондо сөзүңөр чын экенин билем да, жаныңарды аман калтырам". Алар буга макул болушту. Анан бири-бирине мындай дешти: "Инибизге жасаган ишибиздин жазасын тартып жатканыбыз анык. Ал бизге жалбарганда кандай кыйналганын көрсөк да укпай койбодук беле. Ошон үчүн башыбызга ушул мүшкүл түшүп олтурат". Анан Рубен аларга: "Мен балага жамандык кылбагыла дебедим беле? Силер тил алган жоксуңар. Эми анын канынын кунун төлөп олтурабыз", деди. Канаанда ачарчылык абдан каттуу эле. Мисирден алынып келген буудай түгөнгөндө Жакып балдарына: "Дагы барып, бир аздан сатып алып келгиле", деди. Иуда атасына: "Тигил киши иниңер силер менен чогуу келбесе, көзүмө көрүнбөгүлө" деп катуу эскерткен. "Эгер инибизди биз менен бирге жиберсеңиз, барып сизге буудай алып келебиз. Эгер жибербесеңиз, анда барбайбыз". Акыры атасы Исрайыл аларга мындай деди: "Иниңерди алып, тиги кишиге кайра баргыла. Кудуреттүү Кудай ошол кишинин ниетине силерге деген ырайым салсын. Ал берки бир тууганыңарды да, Бенжаминди да кайра жибергендей болсун. Эгерде балдарыман айрылышым керек болсо, айлам барбы, айрылам да". Ошентип алар Мисирге жетип, Жусуптун алдына келишти. Ошондо Жусуп өзүн кармай албай, жанында турган кызматчыларына: "Барың чыккыла", деп кыйкырып жиберди. Анан жанында эч ким калбай калганда, ал өзүнүн ким экенин бир туугандарына айтты. Анын катуу ыйлаган үнү сырттагы мисирликтерге да, фараондун ак сарайына да жетти. "Мен Жусупмун.
атам дагы эле тирүү экен да, деди ал бир туугандарына. Бирок бир туугандары анын алдында оозунан сөзү түшүп, не деп жооп берерин билишпеди. Юсуп аларга: "Бери келгилечи", деди. Алар жакын келгенде ал мындай деди: "Мен Юсупмун. Силер Мисирге сатып жиберген иниңермин. Мени бул жакка сатканыңарга эми кайгырып, өзүңөрдү жебегиле. Өмүрүңөрдү сактап калыш үчүн Кудай мени силерден мурун жиберди. Элге ачарчылык келгени 2 жыл болду. Жер айдалбай, түшүм жиналбай турган дагы 5 жыл бар. Кудай жер үстүндө укум-тукумуңарды сактайын, ажайып жол менен силерди куткарайын деп мени силерден мурун жиберди. Мени бул жака силер эмес, Кудай жиберди. Ал мени фараонго атасындай болгон кеңешчи, анын үйүнө кожоюн, Мисир элине башчы кылды. Тезирээк атама барып, ага, уулуңуз Жусуп Кудай мени бүткүл Мисирге башчы кылды. Буйда албастан мага келиңиз. Гошен деген жерде өзүңүз, балдарыңыз, неберелериңиз, майда жана кара малыңыз, бардык мал мүлкүңүз менен орун алып, менин жанымда болосуз. Өзүңүз да, үй ичиңиз да, малыңыз да жабыкпаш үчүн ошол жерде сизди өзүм багам. Анткени дагы 5 жыл ачарчылык болот, деди. Дегиле дагы ал: "Мына, силерге бул сөздөрдү айтып жаткан мен экенимди силер да, иним Бенжамин да көрүп турасыңар. Мисирде кандай атак даңкка ээ экенимди өзүңөр көргөндөрдүн баарын атама айткыла да, аны тезирээк бул жака алып келгиле", деди. Анан ал Бенжаминди моюнунан кучактап алып буркурап ыйлады. Бенжамин да аны кучактап алып ыйлады. Анан агаларынын баарын өөп, аларды кучактап алып шолоктоп ыйлады. Ушундан соң бир туугандары аны менен сүйлөшө башташты. Юсуптун бир туугандары келиптир деген кабар фараондун сарайына жеткенде, фараон өзү да, кызматкерлери да кубанышты. Фараон Юсупка мындай деди: "Бир туугандарыңа айт, жүктөрүн эшектерине артып, Канаанга кайтышсын. Атасы менен бала чакасын алып, мага келишсин. Мен аларга Мисирдин мыкты жеринен берем. Жерибизде бакубат жашайсыңар. Аларга балдарыңар, аялдарыңар үчүн Мисирден арабаларды алып, атаңарды алып келгиле", деп айт. "Ал жакта кала турган оокаттарына иштери ачышпасын. Анткени силерге Мисирдин мыкты жерин берем." Алар Мисирден чыгып, Канаан жерине атасы Жакыпка келишти. "Жусуп тирүү экен. Ал бүтүн Мисир жерин башкарып жатыптыр", дешти алар Жакыпка. Жакып селдейип катып, алардын сөзүнө ишенбеди. Балдары атасына Жусуптун айткандарын төкпөй чачпай айтып беришти. Жакып өзүн Мисирге алып келүү үчүн Жусуп жиберген арабаларды көргөндө жандана түшүп: "Болду, уулум Жусуп тирүү экен. Барып көзүмдүн тирүүсүндө баламды көрүп калайын", деди. Ошентип Исраил бүт мал мүлкүн алып, Бер-шебага келип, атасы Исхактын Кудайына курмандык чалды. Кудай түндө Исраилга аян берип: "Жакып, Жакып", деди. "Угуп жатам", деди Жакып. "Мен Кудаймын, атаңдын Кудайымын", деди Кудай. "Мисирге баргандан коркпо. Мен ал жерде сенден улуу эл жаратамын. Мен сени менен Мисирге барам да, өзүм сени кайра алып келем. Дүйнө салганымда көздөрүңдү Жусуп өз колу менен жабат". Исраил эли Мисирдин Гошен жеринде жашап, менчик талаага ээ болду. Укумдап-тукумдап абдан көбөйдү. Жакып Мисирде 17 жыл жашап, 147 жашка чыкты. Атасынын көзү өткөндөн кийин Жусуптун бир туугандары өз ара: "Жусуп бизди кектеп, кылган жамандыктарыбыз үчүн өч алам десе кантебиз?" дешти да. Жусупка мындай деп кабар жиберишти: "Атабыз өлөр алдында бизге Жусупка барып, бир туугандарыңдын сага жасаган жамандыгын, айыбы менен күнөөсүн кечир деп айткыла" деген эле.
эми атаңдын Кудайынын кулдарынын айыбын кечир. Жусупка ушинтип айтышканда ал жашып кетти. Анан бир туугандары да келип, анын алдына жүз дөмөндөп жыгылышып, биз сенин кулдарыңбыз дешти. Жусуп: коркпогула, жазалагыдай мен эмне Кудай белем. Силер мага жамандык жасайлы дегенсиңер, бирок Кудай аны жакшылыкка айландырды. Азыр көрүп турганыңардай, бул көп адамдын өмүрүн сактап калды. Ошондуктан коркпогула, мен силерге да, балдарыңарга да кам көрөм, деп аларды тынчтандырып, көңүлдөрүн жубатты. Жусуп жана атасынын үй бүлөсү Мисирде туруп калды. Ошентип, Жусуп 110 жашка чыгып, дүйнө салды. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com